Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда коомдук кайрымдуулук фонд негизделип, ушу колубуздан келишинче аманатка кыянат кылдырбастан, туура багыттуу иш алып барып, ушул колубуздан келген бар аракеттерди жумшайлы деген чакырыктарды жасап, кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, биз таштабашыбыз керек. Жана бул сөздөрдү сүйлөп эмес, биз далилдеп жашаш керек. Анткени аталарыбызда ушунчалык улуу, маани мазмуну чоң акыл кеп насаатын айтып кеткен. Биз ушул сөздөргө моюн сунуп жашасак, эч убакта бир да биздин мекендешибиздин көзүнөн көз жашы тамбайт эле. Ошондуктан келиңиздер, ушундай бир ынтымактуулугубуз менен, биримдиктүүлүгүбүз менен көп жакшылыкты жасап, ушул жакшылыгыбыздан кумар алып, кубаныч тартуулап, сүйүнүп жашашлыкка чакырык кылып келебиз. Мына ушунун ичинде биздин Ширин Орозобаева деген эжекебиз өтө оор акыбалда дуушар болуп, бир үй бүлөдө 9 жаран жашаса, 9-9 тең майып болгон, ушунчалык оор сыноо тагдырга дуушар болгон үй бүлө биздин жүрөгүбүздү оорутат. Буга биз жүрөгүбүздү оорутуп коюп эле отура берсек, маселе чечилбейт экендигин ар бир акыл ээси өзү түшүнүп билет деп ойлойбуз. Ошондуктан келиңиздер, биз акыл үйрөтүүдөн алыспыз. Биз налог салып, акча бергиле, чогултайлы дегенден алыспыз. Жөн гана сунуш берип, келчи мекендешим, мындай тагдырда мен кайдыгер карагым келбейт. Бирок сиз да кайдыгер карабастан 100 сомдон чогултсак, балким бул эжекенин, бул үй бүлөнүн мындай оор тагдырда турган сыноосунан биз жеңилдетип коюуга, маселени чече албасак дагы жеңилдетишине биз жардам бере албайбыз. Жардамды жараткан берет. Биз жөн гана себепкер болуп аракетин жасайлы деген чакырыктарыбыз бүгүн $20,000 чогулуп калды, Кудай буйруса. Ушул $20,000 чогулуп, бүгүн биз Индия өлкөсүндөбүз, Индия мамлекетиндебиз. Нью-Дели шаарында бүгүн эжекебиз жеңил операциядан чыгып, Кудай буйруса, бүгүн Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, Аллага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Мына ушундай күнгө бизди жеткизип, себепкер болуштукту насип кылгандыгына. Урматтуу мекендештер, мен чакырык кылат элем. Ушул эжекебиздин жетишсиз болуп атат каражаты. Бул клиникага биз $26,000 төлөбөсөк, бул клиникада сиздер жакшы билесиздер. Биз эч кандайчалык завод, фабрикабыз жок, башка кирчүү булактарыбыз жок. Биздин ишенгенибиз сиздерсиздер. Ишенгенибиз сиздер бизге ишенип, биз сиздерге ишенип, ушул ынтымагыбыз менен гана иштер жүргүзүп жатабыз. Каражат толук топтолгончо биз күтөйлү десек, эжекемдин күн санап акыбалы оорлошуп бараткандыктан эртерээк тезинен алып келип клиникага сүйлөшүп, акчасын кийинирээк төлөсөк болобу деген өтүнүчтөрдү жасап, бул эжекебизден дагы айрылып калбайлы, атанын, эненин жүрөгү бир өмүр сыздап калбасын деген, оор жоготуу болуп калбасын деген ойду камтып, биз ушул жака келип сүйлөшүүлөр жасап, акчасын бир аз күтүү жолдорун өтүнгөнбүз. Бул ар бир кадамдарыбыз Аллага маалым. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу бир туугандар, бүгүн Ширин эжекенин акыбалы Кудайга шүгүр. $20,000 чогултуш бул оңойчулукка турбайт экен, өтө кыйын. Мына ошол чакырыктарды жасаганыбызда канчалаган дүйнө кыргыздары кол сунуп, Америкада турушуп, Кореяда туруп кол сунган мекендештер, сиздерге Алла разы болгон болсун. Россиянын бардык шаарларынан, Россиянын аймагында Сбербанк картасы ачылып, Нурсултан Талайбековичке салган сиздердин аманатыңыздар түздөн-түз бизге келүүдө. Ошондуктан бир туугандар, сиздер колуңуздардан келишинче колдоо көрсөтсөңүздөр түздөн-түз өз ордуна жетет. Ошол Нурсултан Талайбековичтин Сбербанк картасына чогулган толук акча 756 сом акча чогулган. Бул деген өтө чоң. 200-100 сомдон, 5 сомдон болсо дагы ушул чогултуп отуруп, мына ушул каражат топтолду. Андан тышкары жеке ишкерлер, ошол бүттүк кайдыгер карабаган мекендештин колдоосу $20,000 чогулуп турат. Эми дагы да биз муктаждык бир гана Кудайга болсун, бирок биз жөн гана себепкер болуштукка чакырабыз. Ошон үчүн кел мекендеш. Бул кайрымдуулукка кол сунсак сунбасак дагы, бирөөгө жакшылык кылсак кылбасак дагы, бирөөгө жылуу сөз сүйлөсөк сүйлөбөсөк дагы, бул зымырык куштай учуп жаткан өмүрлөр өтүп жатат. Бул күндөр кетип жатат. Бирок бизге Аллах Таала убакытты берип, ырыскысын берип,
ушунчалык керемет жашоону тартуулаган жараткан биз буну кылсак кылбасак да өмүрлөр өтүп жатат. Ошондуктан келиңиздер, убакытты туура пайдаланайлы. Ырыскыбызды туура пайдаланайлы. Ар бир ушу оозубуздан чыккан жел сөздү да туура пайдаланайлы. Ушу жакшы сөз дагы кээде өкүндүрөт. Ооздон жакшы сөз чыкпай тургандыгы. Ошондуктан ушул колубуздан келсе, бул бир келген өмүрдө адам болуп жаралып, адамча жашаштыкка чакырык кылабыз. Бүгүн өкүндүргөндүгү көзүбүз менен көрүп атабыз. Өкүндүргөндүгү адам болуп жаралып, бир айбанча жашаган жашоо өмүрлөрдү көрүп, жүрөк ооруп, зээн кейип. Ошондуктан келчи мекендеш, колубуздан келсе, бирибизге бири жылмаюу тартуулайлы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, жакшы сөз, ошол бир сөз, жылмайдырган сөз, бул бир садака деген. Ошон үчүн бул сөздү аянбастан, телефондорду көтөрүп жүрөбүз, единица салбасак, телефонубуз иштебейт. Ал единица телефонубуз единицага муктаж. А бирок машинабыз бензинге муктаж. Бардыгын бир муктаж кылып койгон. Бирок биз Кудайга муктажбыз. Биз оозубуздан жылуу сөз чыкса чыкпаса да Аллах Таала бизге берип атат. Жаман сөз сүйлөсөк деле тилибиз кыймылдап сөздө болуп турат. Денебиз кыймылда болуп турат. Зына ишин кылсак дагы, сөгүнсөк да, туура эмес кылсак, уурлук кылсак деле дене кыймылда жүрөт. Эгерде Аллах Таала мына ушул бул дүйнөдө мээримдүү сыфаты менен бизге карайт экен. Кудайдын кахар деген сыфаты бар экен, каардуу сыфаты. Аны бул дүйнөдө Аллах биз үчүн колдонгон жок. Бирок ахиретте бул нерсе менен караса, биз акыбалыбыз кыйын болот. Ошондуктан мусулман бир боор, бир тууганым, Кыргызстан өнүксүн десек, мекенибиз өнүксүн десек, анда өзүбүздөн баштайлы. Өлкөңдүн өнүгүүсүн кааласаң өзүңдөн башта деген. Ошондуктан келгилечи. Колубуздан келсе, ар бири салым кошсок, биз бат эле өнүк өсүү жолундабыз. Бизге бир гана нерсе керек. Жер Аллах Таала биздин ушунчалык керемет кылып жараткан экен Кыргызстаныбызды. Мына дүйнөнү кыдырып жүрүп көрүп атабыз. Биздин абабыз канчалык таза, суубуз канчалык таза, жер астында алтын, кен, байлык баары бар. Аппак тузубуз бар. Кассак, жерибизди кассак аппак туз чыгат. Жерибизди кассак капкара көмүр чыгат. Ошо жер үстүндө болсо башка чет жакта өспөгөн өсүмдүктөр бизде бар. Ошондуктан баары бар. Бизде болгону ынтымак, биримдик, ишеним керек. Ошондуктан мекендешим, гүлдөп турган өлкөбүздү гүлдөтүп алыш өзүбүздө, өркүндөтүп алыш өзүбүздө Аллах берип атат. Бирок биз пайдаланганды билбей жатабыз. Ошондуктан келиңиздер, колубуздан келсе ынтымак, биримдик менен жашоо өмүр сүрүшкө биз сиздерди чакырып кылабыз.